Бүгүн 13-июнда катуу жааган жаандан улам Нарын шаарынын бир катар аймактарында сел жүрдү. Биринчи вице-мэр Майрамбек Жунусовдун айтымында, катуу жаандын кесепетинен бир катар коктуларда сел жүрүп, 10 чакты үйдүн короосун кыян суу каптаган. Нарын шаардык жарандык коргоо кызматы тарабынан тийиштүү кызматтар тартылып, селдин кесепеттерин жоюу иш-чаралары жүрүп жатат. Келтирилген чыгымдарды жарандык коргоо комиссиясы тактоодо. Нарын суу канал муниципалдык ишканасынын маалыматы боюнча таза суу берүү убактылуу токтотулду. Буга Акбечил суу топтоочу жайында суунун булганышы себеп болду. Булак турмуш кежи. Нарын шаары жетиген көчөсү. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров көзөмөл кассалык машиналарды орнотууга каршы чыккан соодагерлердин өкүлдөрүн кабыл алды. Анда ал көзөмөл кассалык машиналарды орнотууга 10 күндүк мораторий киргизилип, мына ошол күндөр аралыгында соодагерлер менен биргеликте иш алып барыла тургандыгын айтты. Эртең 14-июнда Нарын менен Таластан жана Ысык көлдөн келген соодагерлер менен өкмөт өкүлдөрү чогуу иш алып барып, жумушчу топ түзүлүп, соодагерлердин маселелери чечилмекчи. Эске салсак, 13-июнда өкмөт үйүнүн алдында көзөмөл кассалык машинага каршы өткөн наразычылык акциясы өттү. Булак Марал ФМ. Азыр график берсеңиздер, мисалы эртең Нарын менен Таласты кетирүү белүү. Сүйлөшкүлө да Нарын менен Таласты кетирүү келет. Туурабы? Көлдү кетирүү келет. Көлдө мындай болот, мындай болот, мындай болот деп реттеп койгула да. Они издалека кто приехал, уехали. Она у нас в любом случае Бишкек и Ош останется, потому что именно здесь деньги. Ошто Өзбекстанда өстүрүлгөн дарбыз коондор сатыкка чыкты. Бул тууралуу Турмуш басылмасынын аймактык кабарчысы билдирди. Ош шаарына жана Ош облусунун аймагына алып келинген дарбыздар Өзбекстандын Кашкадария жана Жизак облустарында өстүрүлгөн. Сатуучулардын айтымында азырынча дарбыздын базары кызый элек. Быйыл баасы да кымбатыраак. Оштогу базарларда дарбыздын даанасы 200 сомдон 400 сомго чейин болуп жатат. 1 килограммы 35 сомдон, дүңүнөн алуучуларга 25-27 сомдон сатылат. 15 килограмм дарбыз 400 сомго чейин болот. Азырынча жергиликтүү дыйкандар өстүргөн дарбыздар сатыкка чыга элек. Өзбекстандан чыккан дарбыздар сатылып жатат. Шамалды сайдын коондору да келип калат дешет сатуучулар. Дарбыз сатуучулар быйыл химиялык жер семирткичтер кымбат болгондуктан дыйкандар бөгүмүстү сөөлжан чыгарган табигый семирткич көп пайдаланышканын айтышууда. Өткөн жылдардагыдай дарбыз коондордо химиялык заттар аз дейт. Өзбекстан менен Кыргызстандын чек арасы ачылган жылдан баштап эки өлкөнүн ортосундагы соода саттык иштери жакшырган. Көп учурда өзбекстандык дыйкандар өстүргөн жашылча жер жемиштерин кыргызстандык сатуучуларга алып чыгышат. Булак турмуш кежи. Ошто милицияга кол көтөргөн жарандар кармалды. Кызматтык милдетин өтүп жатышкан милиция кызматкерлерине кол салгандар кармалды. Бул тууралуу Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматынан билдиришти. Маалыматка ылайык, 12-июнь күнү саат 2:30 чамасында Ош шаарында белгисиз жаран кайгул кызматынын кызматкерине кайрылып, белгисиз адамдар сабап, денесине залал келтиргендигин билдирип, жардам берүүнү суранган. Милиция кызматкерлери айтылган дарекке барган учурда жашы болжол менен 25-30 чамасындагы эки жаран мас абалында Деу Матис үлгүсүндөгү унааны башкарып кеткенге аракет жасап жатканын көрүп токтоткон учурда баш ийбестен милиция кызматкерине каршылык көрсөтүшкөн. Түзүлгөн кырдаалга байланыштуу Ош шаардык ички иштер башкармалыгы боюнча милициянын кайгул кызматынын кызматкерлери жардамга барышкан мезгилде эки жаран алардын мыйзамдуу талаптарына баш ийбестен каршылык көрсөтүшүп, аларга кол көтөрүшкөн. Натыйжада окуя болгон жерде 3 кызматкер денелеринен жаракат алышкан. Алардын бирөөсү аял кызматкер. Белгисиз жарандар Ош облустук наркологиясынан экспертизадан өтүп, спирт ичимдигин ичкендиги аныкталган. Милициянын кайгул кызматынын жабыр тарткан эки кызматкери дарылануу үчүн Ош шаардык ооруканасынын сыныктар бөлүмүнө жаткырылган. Ошондой эле кармалган эки жаран дагы ооруканага жаткырылган. Учурда тергөө иштери уланууда деп жазылат маалыматта. Булак супер кежи. Комшу Казакстандын экс-президенти Нурсултан Назарбаев Москвада Орусиянын президенти Владимир Путин менен жолукту. Бул тууралуу казак басылмалары жазышты. Маалыматка ылайык,
Казакстандын тоңуч президенти жана Орусиянын президенти эки өлкө ортосунда дипломатиялык мамилелердин түзүлгөндүгүнүн 30 жылдыгына байланыштуу бири-бирин куттукташкан. Кремль жолугушуу болорун буга чейин жарыялаган эмес. Путиндин басма сөз кызматы жазгандай, эки саясатчынын акыркы жолугушуусу 2021 жылдын декабрында болгон. Булак Суперкежи. Араванда жер адиси 300 000 сом пара алууга шектелип кармалды. Араван районунун Алян Арава айылынын жер маселелери боюнча адиси пара менен кармалды. Бул тууралуу УКМКнын басма сөз кызматынан билдиришти. Маалыматка ылайык, жаран жеке турак жай куруу үчүн жер тилкесин алып берүү маселеси боюнча оң чечим чыгаруу үчүн андан 300 000 сом талап кылган Алян Арава айылынын жер маселелери боюнча адиси жаранга карата чара көрүү жөнүндө арыз менен кайрылган. Буга чейин жаран арыз берүүчүдөн 250 000 сом өлчөмүндө акча каражатын алган. 9 июнь күнү калган 50 000 сом акча каражатын алып жаткан жеринен шектүү кармалып, УКМКнын тергөө камак жайына жайгаштырылды деп жазылган маалыматта. Булак Суперкежи. Бишкекте окуучу кызга бак кулады. Дарылануусун Бишкек Жашыл Чарба ишканасы төлөйт. Бүгүн 13 июнь күнү катуу шамалдан улам Бишкек шаарынын Абдрахманов Москва көчөлөрүнүн кесилишинде бак кулап, анын кесепетинен 13 жаштагы кыз жабыркады. Бул тууралуу Бишкек Жашыл Чарба ишканасынын басма сөз кызматынан билдиришти. Маалыматка ылайык, окуучу кыздын баш мээси чайкалып, ооруканага жаткырылган. Бишкек Жашыл Чарба ишканасынын айтымында, кызматкерлери бактарды бутап, куурап калгандарын кыйган, бирок токтоп турган унаалар көп болгонуна байланыштуу муниципалдык ишкананын атайын техникасын кирип, кооптуу бактарактардын бардыгын жок кылууга жетишпей калган. Учурда ишкананын жетекчилиги жабыркаган кыздын ата-энеси менен жолугушту. Дарылоону ишкана төлөйт. Ата-энесинин эч кандай дооматы жок деп жазылган маалыматта. Булак Суперкежи. Жалал-Абад облусунун 2 тургуну Хизбут Тахрир диний экстремисттик уюмдун идеологиясынан баш тартты. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин басма сөз кызматынан билдирди. Маалыматка ылайык, УКМК диний экстремисттик жана эл аралык террордук уюмдардын ишмердүүлүгүн алдын алууга жана бөгөт коюуга багытталган иш-аракеттердин алкагында Кыргызстандын аймагында тыюу салынган Хизбут Тахрир ДЭУнун мүчөлөрүн жана тарапкерлерин ынандыруу боюнча түшүндүрүү жана алдын алуу иш-чаралары жүргүзүлдү. Көрүлгөн профилактикалык иш-чаралардын натыйжасында Ала Бука районунун жана Аксы районунун тургуну тандап алган диний багытынан туура эмес экенин түшүнүү менен экстремисттик идеялардан баш тартып, жарандарды Хизбут Тахрир ДЭУнун мүчөлөрүнүн мыйзамсыз чакырыктарына алданбоого чакырышты. Бул жарандар 1999 жана 2018 жылдардан бери Хизбут Тахрир уюмунун кылмыштуу ишмердүүлүгүнө катышып, экстремисттик жашыруун топтун активдүү кызматкерлери менен байланышта болушкан. Азыркы учурда УКМК тарабынан аталган уюмдун ишмердүүлүгүн аныктоо жана бөгөт коюу, ошондой эле анын мүчөлөрүнүн арасында алдын алуу иш-чараларды жүргүзүү боюнча ишмердүүлүк улантылууда. Булак Кабар Кежи. Бүгүн 13 июнда АКШдан өлкөгө Тынчтык корпусунан 12 ыктыярчы келди. Бул тууралуу Билим берүү жана Илим министрлигинин басма сөз кызматынан билдиришти. Маалыматка ылайык, ыктыярчылар алдыдагы 2 жылда Чүй, Нарын, Ысык көл жана Талас облустарындагы орто мектептерде англис тили мугалимдеринин деңгээлин жогорулатуу жана окуучуларга англис тилин үйрөтүү менен алектенишет. Ыктыярчылар мугалимдердин жана окуучулардын кесиптик билимдерине маалыматтык технологияларды интеграциялоого, окутуунун натыйжалуу ыкмалары жөнүндө маалымат алмашууга, ресурстук окутуу борборлорун түзүүдө же кеңейтүүдө мектептерге жана жергиликтүү жамааттарга жардам көрсөтөт. Буга кошумча окуу программаларын жана инновациялык окуу методикалык материалдарын иштеп чыгууга көмөктөшөт. Алгачкы 3 айда ыктыярчылар окутуудан өтүшөт. Ыктыярчыларды даярдоо, өзүнө кыргыз тилин үйрөнүүнү, англис тилин чет тили катары окутуу методикасы боюнча көндүмдөрдү өркүндөтүүнү жана жергиликтүү мугалимдер менен биргелешип окутуу көндүмдөрүн өздөштүрүүнү, маданияттар аралык компетенттүүлүктү жогорулатууну камтыйт деп жазылган маалыматта. Булак Суперкежи.